Bismillahirrahmanirrahim. Пайгамбарыбыздан келген улуу сөздөрдөн көңүл бурабыз. Инна сидқа биррун деп пайгамбарыбыз. Албетте дейт, чынчылдык бул жакшылык дейт. Алем ва иннал бирра яхди илал жанна. Демек, ошол чынчылдык дейт, ошол чынчылдык. Ал эми жакшылык субханалла бейишке алып келет дептир. Сиздер менен бизде мындай бир түшүнүк бар. Бейиш, тозок, ар ким ар кандай түшүнөт. Бирок чындыгында бейиш дагы бар, тозок дагы бар туугандар. Анын бардыгына күмөн жок. Эмне үчүн десек, анткени Алла Куранда айттыбы, пайгамбар хадисте айттыбы, демек ошол бар. Адам тозогун да бейишин да өзү тандайт. Кайсы жака барууну сиз менен биз тандайбыз. Ошонун себебинен ачык айкын айтылган сөз бар пайгамбарыбыздан. Чындыгында Алла силердин сырткы келбетиңерге, силердин байлыгыңарга, улутуңарга, урууңарга карабайт. Силердин ниетиңерге, амалыңарга карайт деп айткан. Демек, адам өзүнүн ниети менен, мисалы карасак пайгамбар амал кылып жетпеген ишке дейт, сооптуу ишке же жакшылыкка момун жакшы ниет кылып жетет деп айткан экен. Бул бекеринен эмес экен. Керек болсо ошол нерсе аткарылбай калса, ошол нерсени аттың менде болсо мен аткармакмын деп ниет кылып койгон сен ошол нерсе жазылат экен. Керек болсо күнөө иш дагы ошондой болот. Бирөө жана чартаңбай тээп жүрсө, акчам болгондо мен да ушинтмекмин десе, ошонун күнөөсү чогуу эле ошондой жазылат ошол адамга. Демек, карасаңыз кандай экен? Демек, сиздин ниетиңиз, бул ички туюмуңуз, жашоодогу субханалла негизги бул жерде ойлоп турган нерсеңиз, сиздин ниетиңиз субханалла сиздин жашооңузду оңго же солго бурат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам момундун ниети дейт, бактагы жалбырак сыяктуу болуп турат деген. Шамал бияка үйлөсө бияка бурулат, бияка үйлөсө бияка бурулат дейт. Көрсө декен шамалдын нерсеси менен бурулуп турат экен. Айтайын деген максат эмне экен? Бул жерде сиз менен биздин ниетибиз, сиз менен биздин жашообуздун алдыгы келечегин түзөт экен. Кыргызда сөз бар, жаштын тилегин берет деп турабы? Кандай ниет кылсаң, кандай тилек кылсаң, ошол нерсе берилет. Каниет кылып, сабыр кылып, бир аз субханалла арам экен жок деп ошондон тыйылып, күтүп тура турган болсо, аркасынан Алланын жардамы сөзсүз келет экен. Айтайын деген максат эмне болду? Демек, сиз менен биздин ниетибиз, амалыбыз сиз менен биздин алдыбыздагы боло турган тозокко же бейишке алып барат. Эки жол бар. Стресс болдуң, аялың менен урушуп кеттиң, банкрот болдуң, дагы бир нерсени жоготтуң, уурдаттың, өлдү бирөө субханалла. Жоса ажыраштың, дагы бир нерсе болду. Альтернатива бар. Биринчиси тамеки менен арак, экинчиси болсо мечит менен дават. Тандоо сеники. Кааласаң алкаш болуп кет, кааласаң бул жерде не Алла, бул сенден келген бала, сен менен оңдош үчүн, сен менен жашоомду дагы алда келе турган чоң сыноого даярдаш үчүн, дагы субханалла келе турган балалардын жеңилдетиш үчүн сен ушул нерсени бушу сыноону бердиң деп туруп, эмнекен намазга жыгылып, мечитке барып, ушундай чыдай албай атсаң, жакшы адамдар менен кошулуп, Алланын жолуна даватка чыгып, машалла, өзүңдү оңдоп, ошо стресстен чыгып кетүү жолу бар. Бирөө туңгуюкка салат, бирөө болсо жолуңду ачат. Демек, тандоо сенде деп турабы? Жакшы деген жаман нерсе бар. Урушуп талашып атасың, кырылышып атасың. Ошону сабап салгандан көрөк, ошо аялды сабаптыр өлтүрүп салгандан көрөк, эмнекен акырын чыктым да, сен бул аялда, бул качан оңолмок эле. Мен алганмын деп туруп акырын чыгып кеттиң. Машалла, бир нече сааттан кийин кайра келсең, карасаң барды баягы эмнекен, баягы туман кеткен, баягы шамал кеткен, баягы мындай айтканда шайтандын баягы тээп аткан, кызарып турган нерсеси кеткен. Жакшынакай келдиң, кайра жашооң уланып атат.
Экинчи жолунда эмне ырыкта чаптың, сабадың, өлтүрүп салдың, дал шаржа туңгуйка кирип кеттиң. Эмне үчүн айтып атабыз? Анткени тандоо сеники деген сөз. Алла бекер айтпастыр да Куранда. Маанисинде ушундай. Коом дейт, өзүн оңдобойн дейт, Алла аларды оңдобойт дейт. Демек сен өзүң жашооңдо субханалла аракетиңди кылышың керек. Аракетиңди кылып, жашооңду оңдогонго аракет кылышың керек. Ушундай да бөтөнчө эркектердин вазифасы чоң. Кандай эмне үчүн чоң? Анткени биз аял алышыбыз керек. Аял алгандан кийин никеде эле мен кабыл алдым ушул сени, эми мен багам сени, мен субхана сыйлайм сени, субхана баардык муктаждар менин мойнумда болду, сен эчтесе проблема кылба деп алдың да тура уже кабыл алдым ушундай болот. Багыштадым болгондо аял киши эмне экен? Бол дейт. Мен турган турпаттым менен мен сага бердим өзүм деген сөз. Мени бак, мени кара, мени сыйла, мени төрөт, мени баардык нерсемди муктажымды чеч. Демек эмне экен? Эркекке дагы аялга дагы вазифа бар, бирок эркекте көбүрөөк болуп калат экен. Түшүнүп атасыздарбы? Эркекте көбүрөөк вазифа болуп калды. Эми машалла демек эркек көбүрөөк көтөрүмдүүрөөк болуш керек. Мен өзүнө келатам. Эмне үчүн чынчылдык жөнүндө сөз болду? Анткени себеп качан сиз менен биз ошол жакшылыкка жетүү үчүн биринчиси мына бул эки мындай айткан жаактын ортосунда бир кызыл этти тыйганга аракет кылышыбыз керек экен. Көп баланын көпчүлүктөрү тилден болот. Кыргызчада сөз бар. Эмне экен? Буттан жыгылган турат дейт. Бирок тилден жыгылган турбайт. Айтылган сөз атылган ок сыяктуу. Оозунан бир нерсе чыкты, болду. Бу тилдин себебинен бир капыр болуп каласың же мусулман болуп каласың. Эгерде билип билбей бир нерсени сүйлөп саласың, болду. Ай, балага калдың. Илгертен субхана, тилиңен көрөсүң, койсоңчу, кой, тилиңен көрүп каласың, кой мени сүйлөбө. Мен көбүн билем субхан. Машалла, эми Кудайым буйрса мынакей, бирди төрөпсө эми, экинчи төрөсө, жок, болду, төрөбөйм мен, болду. Бул корду төрөп. Карасаң субханалла, эмнекен ошо төрөбөй калган. Кээ бир адамдар мисалы эркектер деле мисалы, ушундай, жок, кой, андай угузба. Макул, ошо бойдон укпай калды ал нерсени. Эмне үчүн? Анткени тилинен жаңылды, турабы? Кудай берген нерсеге эмне кылды? Нашүкүр кылды. Кудайга каршы чыкты субханалла. Сүйлөп аткан сөзү менен. Көп баланын бар тең тил менен келген. Бирөөнү мисалы кемен тамаша айтып коем да. Тетигинин баласын карасаң, тигинин кызын карасаң, тетигилер тигинтип кеттир деп оозунан чыкты. Ушундай нерсе да жакында туруп туруп бир жаа менен атып ийгендей, ошонун проблемасы башыңа ошол замат келип калган. Ажырашып кеткенсиң карасаң, бала төрөбөй калгансың, тукумсуз болуп калгансың, балаң алкаш болуп калган, ата-энеңден субан ажырап кеткенсиң, бир туугандар катышпай калган, ишиң оңолбо, сен тилиңен жаңылган себебин болот. Ошол себептен пайгамбар айтат, кандай экен? Инна сидка биррун дейт. Чындыгында дейт бул. Чындык дейт бул, жакшылык деп атат. Чындыкты сүйлөө, чындыкты айтуу, чынчыл болуу бул жакшылык экен. Демек о тилиң менен субханалла дайыма чындык сүйлө. Башыңа өлүп баратсаң дагы. Билесиңерби? Жакшылык деген сөздө биринчи исламда, мусулманда кабыл алынган нерсе чынчыл, жакшылык дегенде биринчи эле бейишти ойлойбуз. Жакшылык деген ошо бейиштин ичинде мен сен разымын деген Алла Тааланын сөзүн ойлойбуз. Башка нерсе ойлонбойт. Жакшылык дегенде пайгамбарыбыздын кыяматта боло турган шапааты. Пайгамбарыбыз менен бейиштин ичинде Кавсар деген көлдүн этегинде пайгамбарыбыздын колунан суу ичүү дегенди ойлойбуз. Андан кийин субханалла калган нерсени ойлонобуз, билесиңерби? Адамдын бул дүйнөсү бузулушунун себеби тиги дүйнөсү бузулганы болуп эсептелет. Тиги дүйнөсү бузулганда анан бул дүйнө бузулат. Ал эми бул дүйнөдө бузулуп аткан болсо, тообо кылып өзүңө эсиңе келгенде, о Кудай кечир дегенде, Алла Таала сени бул дүйнө ошол замат оңдоп койбойт. Тияка тозогуңду бейишке алмаштырып, мүрзөнүн ичинде азапты бейиштеги жакшылыктарга алмаштырып, анан кийин бул дүйнөгө анан субанап келет. Бул закон ушундай. Ошол себептен урматтуу турдандар, эмнекен ниетиңди, амалыңды оңдо. Сүйлөсөң чындыкты сүйлө. Жалганчылардан болбо. Өзүңдүн ким экениңди дайыма ойлон. Анткени жакшылык алдыда. Өмүр бою кор болуп жашай бербесиң. Ушуну эле мен эле көрө калдыбы деген сөз бар го. Мен эле көрө калдыбы? Эмне үчүн мен эле? Жок, субханалла. Сен ушундай болмоксуң. Аны ойлонушуң керек да. Кайсы жери менен кетти? Эмне себептен мен ушундай болуп калдым? Машалла. Демек пайгамбарыбыз бекер айткан экен, жакшылык бейишке алып барат деп атат. Демек
бардығыбыз чынчылдыкка көңүл бурушубуз керек экен. Туура сүйлөгөнгө машалла. Мен бир нерсени дайыма айта берем. Адамдар балаанын көпчүлүгүн өз тилинен табат. Кыямат күнүндө Алланын алдына барган мезгилде аттиң мен ошол сөздү сүйлөбөй эле койсом болмок экен деген адамдар көп болот экен. İmam Gazali rahimehullah taala мындай деп түшүндүрөт. Алла Таала тилди дейт. Эки чоң бир эмеге, сөөгө, анан кийин бияны 32 мындай дагы сөөк менен кармап, аны мусун катуу кысып коюптур. Бирок ошондо да ушуну тешип чыгып сүйлөйт экен да болчу. Көздү де жаап койсоң көрбөй калат дейт. Кулакты жаап койсоң укпай калат дейт. Бирок ушул тилди тыйыш өтө оор экен. Ошонун себебинен кыямат күнү көпчүлүктөр ушу тилдин балесинен кутула албай, Алланын азабында калат экен. Бул дүйнөдө эле субханалла, бир сөздү туура эмес сүйлөп алып, аялдан ажыраган, күйөөдөн ажыраган, бир туугандан ажыраган, достон ажыраган, керек болсо субханалла ишинен баарынан ажырап калгандар көп. Бир туура эмес сөз сүйлөп алган себебинен. Ошонун себебинен машалла кыргызда илгертен баам парасат деген нерсе бар. Мындай ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө, оңтой болсо оорго жолугуп калба деп бекерин айтпаса керек. Субхан акылдуулар, урматтуу жамаат, Аллам береке берсин. Балким бул тема жөн эле чыккан жок. Балким ушул жерде баарыбыз тооба кылышыбыз керек ушул нерсеге. Балким субханалла ушул нерсени сүйлөп алып башыбызга келди. Бирөөнү оргазба дейт го, оргазсаң терең казба өзүң түшүп калбагандай деп, балким тилибиз менен казылган ордо түшүп тургандырбыз азыр баарыбыздын. Билбейбиз субханалла, туурабы? Аллам баарыбызга береке берсин, Амин. Субханакалла хамдулилlah анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахым ушул туран баарыбызга иман хидаят бер. Экинчиден жарык кылгын, баарын фитна фасаттан сактагын, баарыбыздын тилдерибизден байлаа, тилден келе турган байладан сактагын, кыяматтын шапаат бергиле.